Саламатсыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар, калайык халкым. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие наши мамы, сестры, дочери. Всех вас поздравляем с Международным женским днем. Алатонун агылечек апалары, мейримдүү энелери, кадырлуу карындаштарыбыз, ийкемдүү келиндер, эже сиңдилер, ыймандуу кыздар, жалпы бардыңыздарды эл аралык 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Подарить бы вам платье из счастья, да его всяк по-своему шьет. Отвести бы от вас все ненастья, да не ведаем все наперед. Милая, добрая, нежная, вас не изменят года. Ваше Величество, женщина, будьте прекрасны всегда. Эне улук, эне тунук, эне ырыскы, эне үйдүн куту. Энелерге айымдарга арналган Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан даярдалган гала концертти ачык деп жарыялайбыз. На эту сцену приглашается женщина, которая золотыми буквами уже вписала свое и имя тысяч кыргызстанских женщин в странице истории Кыргызстана. Дамы и господа, встречайте президент Конгресса женщин Кыргызской Республики Замира Акбагышева. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сагындым жазды, сагындым тала гүлдөрүн. Сагындым тоону, сагындым торгой үндөрүн. Кадырын жаздын, биринчи билдим мен бүгүн. Кана бир жыттар, аңкаган арча бүрлөрүн. Жаз, бул сөздүн ичинде илгертен бери адамзаты жазып да, айтып да түгөтө албаган кереметтүү касиеттер канча дейсиз. Аба көк жыттанып, таңкы салкын жел жүзүбүздү аста секин аймалап, көкүрөктөгү не бир асыл, не бир назик, не бир ыйык купуя сезимибиздерди ойготуп, кыял чабытыбызды эргитет. Алгачкы жаз күнүндөгү улуу жана түбөлүктүү иштин башталышы, жашоонун уланышы. Урматтуу айымдар, булбулу сайрап, көкөгү таңда таңшыган жазгы майрамыбыз куттуу болсун. Дорогие сестры, сегодня нас пришли приветствовать от имени правительства, министерств, посольств, наши уважаемые джентльмены. Позвольте, я их приглашу сейчас на сцену. От имени премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики сегодня чести поздравить вас, дорогие сестры, удостоен министр социального развития господин Базарбаев Кударбеген Базарбаевич. Дорогие женщины, дорогие матери, дорогие сестры, позвольте зачитать приветственный адрес от имени премьер-министра Кыргызской Республики Сатыбалдиева Жантыру Жылдашевича. Ардактуу Кыргыз Республикасынын айымдары, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар. Сиздерди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жантыру Жылдашевичтин атынан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Өзүңүздөр билгендей эле, жаз бул жаңы жашоонун башталган мезгили. Бекеринен ушул мезгилде биз сиздерди куттуктап жатпасак керек. Анткени сиздер жашоо гана тартуулап тим болбостон балдарды тарбиялайсыздар. Ар кыл тармакта иштейсиздер. Жашоого көрк бересиздер. Ошол эле учурда күн сайын турмуш түйчүгү менен алышып келесиздер. Бирок аял затынын мээрими менен үй бүлө куттуу болуп, өлкөбүздө бейпил турмуштун учугу улана берет. Аялдарга болгон мамиле менен
коомдун маданияты аныкталат. Сиздер тууралуу ырлар жазылып, сиздер үчүн баатырдыкка барабыз. Бүгүнкү күндө аялзатты көркүнө суктанып, үй-бүлөнү багып, жана ийгиликтүү карьера жасап жатканы ар бир атолду кызыктырат. Ошондуктан биз сиздердин жашоону туруктуу кылууга, ар бир ой тилеңердин ишке ашуусуна болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан ар бириңиздерге үйүңүздөрдүн кутту кетпеген, коломтосу өчпөгөн, энелик бакытты каалайм. Кыргызстаныбызда тынчтык жана бейбитчилик орноп, өлкөбүздүн келечеги кең болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, урматтуу айымдар. Урматтуу айымдар, бүгүн министр финансов Ольга Владимировна Лаврова келе албай калды. Ошон үчүн анын атынан ушул сулуу гүлдөрдү Замира Акбагышевага уруксат этиңиздер. Кыргызстанда жалгыз губернатор айым бар, Курманалиева Койсун Аблабековнаны чакырабыз. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович, министр юстиции Кыргызской республики. Дыйканов Максатбек Дыйканович, министр транспорта и коммуникации. Алимбаев Давлетбек Кариевич, министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу ак элекчек апалар, урматтуу биздин кыргыздын кыздары, урматтуу аялзаты, эл аралык аялдардын күнү менен чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын Талас областык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Чынында эле аялзатка арналган Жакшынакай майрам ушу жаз айынын башталышы менен башталышы дагы бир өзгөчө аялдардын майрамына шаң берип, өзгөчө көрк берип турат. Чынында эле жаз башталганда бардык уктап жаткан нерселердин бардыгы ойгонуп, желин айрылып, сүт чыгып, жер айрылып, чөп чыккан убактарда бардык адамзаттын жүрөгүнө бир жакшы жылуулук орной турган мезгилде аялзатынын майрамынын туш келип калышы биз үчүн өтө сыймыктуу. Чынында эле аялзатынын баркын, баасын эч ким ченеп быча албайт. Ошондуктан биз аяламда эне деген ыйык затты көтөрүп жүрөбүз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен бар болуңуздар, аман болуңуздар, келечегибиз кең болсун, эне жүрөгү эч качан оорубасын деп айткым келет. Рахмат. Аял үйдүн куту, аял балдардын жарыгы, аял таңдын атканы. Алтындай болгон апалар, кымбаттуу биздин энелер, эже карындаштар. Сиздерди 8 март эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздерге чын жүрөктөн чыккан каалоолорду жана сый урматымды жолдойм. Жергебиз жаркыраган күн нуруна бөлүнүп, наристелердин шаңдуу күлкүсү жаңыра берсин. Ар бирибизге өмүр тартуулаган, өз мээрими жана сүйүүсү менен бакыт тартуулаган жалпы аялзаттын дени сак болуусун каалайм. Элибизде түбөлүк, ынтымак, ырашкерлик болсун. Урматтуу айымдар, ушу учурдан пайдаланып, жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү салтанаттын уюштуруучусу Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Акбагышева Замира эжеге терең ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар биздин урматтуу, сүйүктүү айымдар. Урматтуу айымдар, бул майрам биз терең урматтаган энелерибиз менен эжелерибиздин, кыз келиндердин майрамы. Жазгы көктөмдө чакырык таштаган жаңылануунун майрамы болуп саналат. Айымдардын табияты да жазга окшоп, жаз жаратылышка жан киргизсе, аялдар адамзатынын өмүрүнө өмүр кошот. Аял эне, ал эми эненин мээриминчелик мээримди бул ааламдан кездештирүүгө мүмкүн эмес. Андыктан аялзаты ыйык жана кол жеткис бийик.
Биздин министрликтин жалпы жамаатынын жарымынан көбү асыл затын түзөт. Демек, эсептей келгенде аткарылып жаткан жумуштар дагы биздин айымдарыбыздын үлүшү дагы ошончо. Сиздерсиз жолдун, автомобиль, темир жол жана суу транспортунун, жарандык авиациянын, байланыш тармагынын ишин элестетүүгө болбойт. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кайсыл гана тармагын албайлы, биздин сүйүктүү назик аял затынын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү болуп эсептелинет. Урматтуу айымдар, сиздерге арналган бул ыйык күндө таза ниет, чын дилибизден кабыл алып, сиздердин ар бириңиздерге үй бүлөңүздөрдөгү бейпилчиликти, кутту, ырыскыны кааламакчыбыз. Бейпил турмуш кечирип бар болуңуздар. Аялдын эненин касиети азырбы же дагы 1000 жылдан кийинби баары бир көнөрүбөй турган касиет. Демек, эне деген түбөлүк. Урматтуу кесиптештер, урматтуу айымдар, сиздер менен катар бүткүл Кыргызстандагы куттуу энелерди, ардактуу апаларды, эже карындаштарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу апалар, айымдар, урматтуу Замира Акбагышевна, апа бул аламдагы эң ыйык сөз. Бул сөздүн ичинде улуулук, мээримдүүлүк, сулуулук камтылган. Аламды сулуулук кармап турат деп айымдарга карата айтылса, Мухаммед пайгамбарыбыз бейиш эненин таманынын астында деп аял заттын улуулугун өтө жогору деңгээлде урмат сыйга татыктуу экенин таама белгилеген. Бир сөз менен айтканда, жогорудагы улуу сөздөрдөн улам эки дүйнөнүн бактылуулугун каалаган адам аял заттын урматтоого тийиш экендигин билебиз. Айымдарды куттуктоо үчүн ушундай чоң иш-чарага чакырып, бизге апалардын, эжелердин, карындаштардын алдындагы вазифаны аткарууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатышкан Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессине чоң ыраазычылык билдиремин. Аял эне, аял үйдүн куту, коомдун туткасы. Андыктан аялдарга, айымдарга кандай жакшы пикир, кандай каалоо айтсак да аздык кылат. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы жамаатынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан министрибиз Кубатбек Айчич Бороновдун атынан бардык аял затын жаз менен кошо келген 8 март эл аралык байрам күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз айымдарын элибиздин озеки жана жазма адабияттарында бардык чыгармаларда өздөрүнүн өзгөчө орду бар экендиги менен айырмаланып турат. Кыргыз элинин улуттук идеологиясынын башаты болгон улуу эпостор, айрыкча Манас эпосунда Каныке апабыздын, кечеге эле Курманжан энелерибиздин оор күндө түшүп турган тарыхый жолдо жасаган эмгектери кыргыз айымдарынын жүзү десек жаңылышпайбыз. Мамлекеттигибиз эгемендүүлүккө жаңы гана жетишкен 1990-жылдардагы экономикалык кыйын кезеңде Кыргыз Республикасынын аялдар конгресси түзүлүп, Кыргызстандын айымдарын ар тараптан колдоого алып, калкты жумуш орундары менен камсыз кылууда, жакыр жашаган жарандарга колдоо көрсөтүүдө, гуманитардык жардам берүү иш-чараларын уюштурууда алдыңкы сапта келе жаткан. Эгер жаңылышпаган болсом, башында Замира Акбагышевна турган 10 чакты эжелерибиз түптөгөн бул коомдук уюмдун бүгүнкү саны 300 миңден ашып тур. Бул жакта дагы айымдарыбыз аракетчилдиги, күжүрмөндүгү, баштаган ишинин майнабын чыгара билгендиги көрүнүп турат. Урматтуу апалар, урматтуу Замира Акбагышевна, сиздерди дагы бүгүнкү 8 март аялдардын эл аралык байрамы менен куттуктайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм, ден соолук каалайм. Майрамыңыздар майрам болансын.
Atından kağılayın altına apa, alısta çürgünümü sana tarfa. Maksatı ar bir caştın bilim alu, azıktı güldük durgan uşul çakta. Altına apa, bol boçuk apa, kızın üçün sana tarfa. Altına apa, kaç cazam sağa, senin üçün sana tarfa. Altına apa, günü göyüdün çıkıp yoldu qarap, elsiçide жүргүндүрсүң күндү санап. Максатым адам болуу дал өзүңдөй, элимдин керегине турган жара. Алтын апа, болбочук апа, кызың үчүн